Достор, бул сабакта сиздер менен текстке тиешелүү болгон стилдөө сыпаттарын, касиеттерин карап, алар менен кененирээк таанышмакчыбыз. Экранда сиздер биз мурунку сабакта жазган HTML тегине тиешелүү болгон стилди көрүп турасыздар, style CSS файлынын ичинде. Келиңиздер, бул color деген сыпатты өчүрүп коелук, анткени биз түстөрдү башка сабакта карап өтөбүз. Муну сактай турган болсом, менин шрифтим же болбосо ошол программчынын журналы дегендин тамгалары кайра эле өзүнүн ордуна келип кара түскө боелуп калат. Келиңиздер достор, эң биринчи кезекте биз font size деп аталган сыпатты жазып өтөлүк. Font size бул кыргызчага которгондо шрифттин өлчөмү дегенди билдирет. Биз font size жазгандан кийин ага пиксель деген бирдиктеги кайсы бир санды берип өтсөк болот. Мисалы 26 пикселге чектеп. Дагы айта кете турчу нерсе, бул жакта пикселден дагы башка кайсы бир бирдиктерди колдонсо болот CSS-те. Бирок азырынча бизге ошол пикселдерди эле колдонгон жетишет. Байкадыңыздар достор, мен 26 пикселге которуп туруп сактагандан кийин программчынын журналы деген сөз бир-аз кичирее түштү. Андан кийин достор, келиңиздер font family деп аталган шрифттердин үй бүлөсү деген сыпатты, касиетти колдонолук. Бул жакта айта кете турчу нерсе, font family'нин өтө көп маанилеринин комбинациялары бар, опциялары бар. Биз азырынча муну тереңдетип карабайбыз. Азырынча бизге sans serif деген эле font family'ни колдонгон жетишет. Эгерде мен азыр ошол font family'ни sans serifке аныктап туруп сактай турган болсом, байкап туруңуздар, азыр текст ушундай көрүнүп турат. Мен муну сактай турган болсом, тамгалардын, башкача айтканда шрифттердин дизайны өзгөрүп калды. Келиңиздер, азыр кайра алып туруп, өчүрүп туруп, сактап туруп, мурунку абалга келтире турган болсо ушундай болуп турат. Эми кайра келиңиздер, мен мурунку font family'ни кайра көрсөтөйүн дагы, сактайын. Сактай турган болсом, мисалы ар бир тамганын өзүнүн, мындайча айтканда, дизайны өзгөрүп кетти. Бул көпчүлүк учурда ушул сызыктардын бардыгы түз болуп, мындайча айтканда өзүнүн башкача стилин алып калды. Андан кийин достор, келиңиздер, биздин ушул программчынын журналы деген сөздү ушул демо баракчабызга көз жүгүртө кетсек, көрдүңүздөр, чоң тамга менен жазылып турат. Ошого окшоштура дагы бул программчынын журналы деген сөздү бардык тамгалары чоң болгудай кылып өзгөртөлүк. Ал үчүн биз text transform деген сыпатты колдонобуз. Бул жакта мисалы uppercase деген ушул 4-чү саптагы маанини таңдай турган болсок, ал биздин тамгаларыбыздын бардыгын чоң тамгага айландырып коет. Андан кийинки дагы биз колдоно турчу сыпат, достор, эгерде финалдык баракчага көз чаптыра турган болсок, көрдүңүздөр, бул сөз мындайча айтканда бир аз ийилип, мындай курсив болуп көрүнүп турат да, тамгалар бир аз мындай эңкейип турат. Биз дагы ушундай абалга келтирсек болот. Ал үчүн биз font style деген, шрифттин стайлы деген, стили деген сыпатты колдонсок болот. Ага маани катары биз italic дегенди бере турган болсок, биздин текстибиз ушундай курсив болуп белгиленип калат. Достор, азыр мен колдонуп жаткан ушул сыпат, касиеттер, алардын маанилеринин түрлөрү, булар сиздер үчүн жаңы болуп жатат, жана эң башында мунун бардыгын эске тутуп калыш кыйын болушу мүмкүн. Эми бул жакта кандай деп кеңеш бермекчимин? Эң башында балким бардыгын жаттап калбайсыздар, бул боло турган иш. Бирок сиздер сабактардын бардыгын кылып, өзүңүздөр жазган сайын практика кылуу менен ушундай нерселер акырындан жатталып калат. Анан дагы кийинки кеңеш, ушундай чет тилдеги кайсы бир терминологияны карап жатканда, алардын сөзсүз котормосун жазып алсаңыз жакшы болот. Мисалы font size деген шрифттин өлчөмү же размер шрифта деп которулат. Анан ошолорду орусчага же кыргызчага которуп алып дагы бир аз эсиңерге тутуп жаттаганга аракет кылып көрсөңүздөр, мындайча айтканда эс тутумга киргизүү менин оюмча жеңилирээк болот. Эми келиңиздер достор, биз биринчи даражадагы сөзүбүздү стилдеп өттүк. Бул H1 теги болчу. Анын H1 тегинде бизде бир эле ушул контент бар болчу. Андан кийин келиңиздер, H2 тегин стилдеп өтөлүк. H2 теги бул биздин вебтин базалык тили HTML деген сөз. Келиңиздер достор, биз да бул жака анын өлчөмүн көрсөтөлүк. Ал үчүн биз font size деген касиетти жазып алабыз. Ага маани катары келиңиздер достор, 40 пиксель дегенди берелик. 40 пиксель берип туруп сактай турган болсок,
биздин бул текстибиз мындан караганда чоңураак болуп калат да. Мунун бирден бир себеби биз билебиз, биздин эң башкы темабыз ушул вебтин базалык тили HTML деген жөнүндө болуп жатат биздин постубузда. Ошондуктан биз муну H1 тегинен дагы чоңураак кылып койсок болот. Кыскасы, кыла турчу корутунду төмөндөй болмокчу достор. Сөзсүз түрдө H1 теги мындайча айтканда сайттын ичиндеги эң чоң тамга же болбосо сөздү камтыганы шарт эмес. Биз өзүбүздүн шартыбызга жараша башка H2 же параграф болобу же башка H3 теги болобу, алардын дагы шрифтинин өлчөмүн CSS аркылуу өзгөртүп алсак болот. Эми келиңиздер, кийинки биздин колдоно турчу касиетибиз бул font family болмокчу. Аны дагы келиңиздер sans serifке которолук. Андан кийин достор, келиңиздер ушул майда тамгалар менен жазылган биздин параграфтын контентин стилдеп өтөлүк. Ал үчүн P деп аталган селекторду жазып, тармал кашыларды ачып, жарыя блогун ачабыз дагы. Ал жака келиңиздер эң биринчи кезекте бул жакта дагы фонттун же болбосо шрифттин өлчөмүн 22 пиксель деп аныктап өтөлүк. Муну сактагандан кийин достор, кайра font family'ни дагы sans serifке белгилей кетелик достор. Азыр текстибизди карай турган болсок, мындайча айтканда көзгө жагымдуураак болуп өзгөрдү десек болот. Анан биздин финалдык баракчаны карай турган болсоңуздар, көрдүңүздөр, мисалы, бул биздин параграфта алардын ортосундагы аралык, ушул ар бир саптын ортосундагы аралык мындай бир аз мындайча айтканда көбүрөөктөй сезилип жатат. Анан окугандагы бир аз кабыл алуудагы жеңилирээк болуп жатат ушул текстте. Биздин өзүбүздүн баракчабызда болсо ал аралык бир аз кичигирээк. Келиңиздер ушул аралыкты бир аз окууга жеңилирээк болуш үчүн бир аз кеңейтип өтөлүк. Аны биз төмөнкү сыпат менен аныктамакчыбыз. Анын аты line height деп аталат. Бул саптын узундугу же болбосо бийиктиги деп аталат. Аны мен ал жерге мисалы мен 1,5 деген белгини берсем, санды берсем болот. Бул сөз ушул линиянын узундугун, ортосундагы узундугун стандарттык өлчөмдөн 1,5 эсе көбүрөөк кылып аныктаа деп атабыз. Эгер муну сактай турган болсом, ортодогу аралык бир аз көбөйө түштү. Эми достор, келиңиздер дагы калган H3, H4 элементтерин стилдей кетелик. H3-кө келе турган болсок, алар ушул HTML деген эмне жана эмне үчүн HTML үйрөнүшүбүз керек деген контентке тиешелүү болот. Ал жакта келиңиздер font size менен мен жазып алдым достор. Font size аркылуу өлчөмүн бере кетелик. Келиңиздер буларга 30 пиксель деген өлчөмдү берелик. Бир аз чоңураак болуш үчүн, анткени биздин параграфтан дагы кичинекей болуп калган мурунку абалында. Дагы эле адаттагыдай font family сыпатын дагы аныктайбыз. Ал жерге көнүмүштөй эле sans serifти аныктайбыз. Андан кийин дагы ушундай эле стилдерди H4-кө берип өтөбүз. Бирок H4-тү бир аз башкачараак стилдейбиз достор. H4 бул байланыштуу макалалар деген контентти камтыйт. Ал бир эле жолу аныкталган биздин баракчабызда. Эгерде биз финалдык баракчага көз жүгүртө турган болсок, бул жакта байланыштуу макалалар чоң тамга менен жазылыптыр. Контенттин ушул блоктун ортосунда экен. Жана булардын дагы ошол шрифттин үй бүлөсү дагы тийиштүү түргө өзгөртүлүшү керек экен. Келиңиздер достор, ошолордун бардыгын кылып өтөлүк. Эми бул бай экинчи даражадагы маалымат болгондуктан мунун шрифти бир аз кичигирээк болуш керек. Ошондуктан келиңиздер бул жака дагы font size деп туруп 20 пиксель деген өлчөмдү берелик. Биздин параграфтан 2 пиксельге азыраак болгон. Андан кийин келиңиздер кайра эле font family'ни sans serifке алмаштыралык. Эгерде баракчабызга бара турган болсок, бул жакта уже акырын өзгөрүүлөр байкалып жатат. Дагы кийинки өзгөртүү достор, финалдык баракчада ошол байланыштуу макалалар деген чоң тамга менен жазылып турган. Биз билебиз, кайсы бир текстти чоң тамга менен жазылгыдай кылып көрсөткүбүз келсе, аны биз text transform деген сыпатты аныктоо менен кыла алабыз.
Анын маанисин биз ошол 4-саптагы upper case деген маанини берип, ушундай абалга жеткире алабыз. Андан кийин достор биз билебиз, ушул байланыштуу макалалар деген aside деген элементтин ичинде жайгашкан. 116-саптагы aside-тын ичинде жайгашкан жана биз азыр ушул байланыштуу макалаларды мындайча айтканда биздин сайтыбыздын ортосунда центрда көрсөтүлгөндөй кылып стилдешибиз керек. Ал үчүн дагы text align деген ушуга жоопкерчиликтүү болгон сыпатты алабыз дагы, анын мааниси катары center деген сөздү жазабыз. Эгер мен муну сактай турган болсом, биздин тийиштүү сөзүбүз ортого жайгашып калды. Биз буюрса достор эми көпчүлүк текст элементтерин стилдеп аяктап өттүк. Мындан шилтемелер стилделе элек жана биздин ошол тизмектин элементтери дагы өзүнүн стилин ала элек. Биз бул шилтемелерди стилдөөнү башка сабактан карап өтөбүз, анткени бул жакта кайсы бир өзгөчөлүктөр бар. Муну үчүн атайын өзүнчө сабак бөлүнөт. Ал эми келиңиздер достор, азыр ушул тизмектердин элементтерин стилдеп өтөлүк. Биз билебиз достор, ушул эки тизмектен биринчиси OL, экинчиси UL деген тегтин ичинде жайгашкан. Биз бул стилдерди ошол UL менен OL-га өз-өзүнчө аныктабастан биз ошол эки ошол UL менен OL тегтери камтыган li деген элементти гана стилдеп өтсөк, ал стиль ушул эки бөлүкчөгө тең колдонулат. Келиңиздер, li деп жазып алам дагы. Анан бул жака тийиштүү font family деген сыпатты аныктап, аны кайра эле sans serifке котором. Сактайбыз достор. Бир аз өзгөрүүлөр байкалып калды. Эми келиңиздер, буларга дагы font size деген шрифттин өлчөмүн аныктай кетелик. Ага да келиңиздер 20 пиксель деп өлчөм берелик. Достор, дагы бир айта кете турчу маанилүү нерсе. Байкадыңыздар достор, биз параграфтарды стилдегенден кийин анын ичиндеги баягы em деген элемент бар болчу, мисалы фундаменталдык деген сөздү курчаган. Ошол нерселердин бардыгы p элементине тиешелүү болгон стилдин бардыгын өзүнө алып алды. Анан мисалы ошол эле strong, мисалы HTML деген мындайча айтканда аббревиатураны баса белгилеп көрсөткөн strong деген элемент жана өйдөдөгү em деген элемент ушул p элементине аныктаган стилдин бардыгын өзүнө алып калды. Эми бул жакта силер суроо беришиңер мүмкүн, бул өзүнчө башка элемент болуп жатса, бул кандайча p тегине тиешелүү болгон стилдерди алып алды деп. Муну буюртса достор, кийинчерээк карап өтөбүз. Бул ушул стилизациядагы мурастоо болуп эсептелинет. Орусча айтканда наследование, англисче айтканда inheritance. Муну да буюрса кийинки сабактарда карап өтөбүз. Ал эми жалпысынан корутундулай турган болсок, биз ошол элементтерибизге тиешелүү болгон базалык эң керектүү болгон сыпаттарды колдонуп, аны акырындан финалдык баракчага окшоштуруп келе жатабыз достор. Кийинки сабактарда биз селекторлорго тиешелүү нерселердин бардыгын карап өтөбүз.